Bismillahirrahmanirrahim. Көрөрмандар, угармандар, биз азыр Египетте Каир борбор шаардан анча эмес алыс жайгашкан Ардул Маарид деп коет, китеп көргөзмөсүндө жүрөбүз. Кудайым буйрса мен ойлойм, бул чыгарылыш көптөн бери эфир чыга элек болчу, бул чыгарыш илимий чыгарылыш болмокчу, көптөгөн китеп сүйүүчүлөрүнө, окурмандарга жакшы жагынан пайда болот деп эсептейм. Бул китеп көргөзмөсү дүйнөлүк деңгээлдеги ары көлөмдүү бир канча араб 25 араб өлкөсүнөн андан сырткары дүйнөнүн булуң бурчуңунан келе турган китеп көргөзмөсү болмокчу. Мына бул жерде баса белгиленгендей 56 кезеги болуп атат да. Ситта ва хамсуна даура деп атат, 56 кезеги. Жылда бир ирет өтөт. Мындайча айтканда бул 56 жылы 56 жылдан бери китеп көргөзмөсү дүйнөлүк деңгээлде өтүлүп атат. Бул жерде эми биз шариат илимин окуп жүргөн себептен өзүбүздүн Ханафи мазхаб Ахлу сунна вал жамаа Матуриди акыйдасына тиешелүү китептерди тандайбыз. Андан сырткары мындай светтик көз караштагы китептер бар, дүйнөлүк адабият классикалары бар да. Бүгүн балдар менен чыгып, мынакей инилерибиз менен, досторубуз менен, окуучулар менен чыгып, китеп көргөзмөлөрүнүн ичинен эң биринчи азыр досторубузга, балдарга китеп тандап атабыз. Бул китеп доктор Абдуррахман Рафат Баша деп тил, могу 5 китеп тил жаатында болмокчу да. Араб тилин бекемдөө. Анткени араб тили канчалык күчтүү бекем болсо, ошончолук баланын илими дагы, шариаттагы түшүнүгү да кенен болот. Араб тилине жасалган кастык, душмандык ислам динине жасалган душмандык деп таанылат дейт. Анткени бул негизги нуска болуп, баягындай Куран менен сүннөткө, шариатка негиз болуп аткан себептен. Биздин 4 мазхаб ээлери, анчында Ханафи мазхабта имам Абу Ханифа рахимахуллах, андан бери имам Матуриди, андан бери чубак устазыбыз раматлы, Алла разы болсун, араб тилин мыкты өздөштүргөн алымдар болуп эсептелет. Андан кийин Суар ми хаят сахабият, сахаби аялдардын жашоолорунан кээ бир элестер деп атат. Сахаби аялдарды келген бул жерде. Эң биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүт энеси Халима энебиз Саадиялы Халима энебиз эскерилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи bir боору сүйүктүү кызы Фатима энебиз эскерилет. Муну окуганда жөн эле араб тили гана күчтөнбөстөн адамдын ыйманы эңшерилип, ыйманынын нуру кадымкыдай күчтүү болмокчу да. Муну мен окурмандарга сунуштайм, мына инилерибизге, досторубузга да айтып атабыз, окуучуларыбызга. Бул китептен умрадан келгенден сабак кылабыз. Тил дагы күчтүү болот, араб тили өтө мыкты жазылган. Анан жүрөктөгү ыймандын нуру дагы күч кубаты дагы иншалла күчтүү болушуна себепкер болот. Андан кийин ушул эле автор Абдуррахман Рафат Башанын Суар ми хаят сахаба, сахабалардын өмүрүнөн элестеп 1ден 8ге чейин сахаба келген. Бул жерде 9дан 14ке чейин сахаба келген. Сахаба деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, ыйман келтирип, ошол ыйманды кайтыш болгон адамды айтабыз. Бул мен Суар ми хаят табиин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөндөр сахаба болсо, сахабалар көргөндөр табиин болот. Бул жерде 1ден 6га чейин табиин келсе, эң табииндердин таажысы болуп, эң илимдүүлөрүнөн бири болгон мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахуллах. Айтат, имам Абу Ханифа рахимахуллахтай акылдуу бала төрөлгөн эмес деп келет өзүнөн кийинки доорго. Абдан мыкты келген, Аллах таалам берекесин берсин. Азыр кийинки китепкана барабыз, карекем жүргүз. Жүрүңүздөр. Эфирди өчүрбөй ала бериңиз. Анткени Кыргызстандагы окурмандарга бул өтө кызык болот, илим жааты. Адатта жанагы байлык, кийим-кечек, ар кандай буюм тайымдардын эмеси болсо көргөзмөсү. Бул жерде китеп көргөзмөсү болуп атат деген сөз да. Анан биз Ханафи мазхабка, өзүбүздүн Матуриди, Ахлу сунна вал жамаа акыйдага төп келген гана китептер окулнат. Ар кандай агымга тиешелүү китептер алынбайт. Китепти туура тандоо, ошондой эле китептин ичиндеги кайсы шарттарга көңүл буруш керек, бул өтө маанилүү. Жакыныраак келсеңиз, мисалы азыр биз Тафсирул Жалалайнда балдарга алган атабыз. Астында имам Вахиддин Асбаб нузул, эмне үчүн түшкөн себептери дагы бар. Анан малиш я настазинукум, сору адал видео. Тафсирул Жалалайн бул тафсирдин муъжамы, мындайча айтканда, тафсир илиминин сөздүгү болуп эсептелет да, кыска нуска жазылган. Кыска нуска жазылган. Ичине ашказаным кармап атат азыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бери келсеңиз, муну көрсөтсөңүз, китеп тандаганда китептин басмасы өтө маанилүү бизге. Эң биринчи критерий туугандар. Китептин басмасы маанилүү. Анан китептин астында тахкик, эмгек кылып компьютерден терип чыккан адам дагы маанилүү. Биздин мазхаб карманабы жокпу, канчалык зарыл, туура нерсени алып келеби, илимий көз карашканда анан алып келгенден көрдүңүздөр мынакей китептин деңгээли. Анан мынакей бул мисалы биринчи басмасы экен, 2023-жылы чыккан. Бул жерде анан кол жазма өтө маанилүү экинчи очуракта. Китептин кол жазмасы сөзсүз болуш керек.
Бул жерде бул китеп өтө таанымал болгон себептен дароо эле китепке түшүп атат, а башка китептерде биз сөзсүз китептин кол жазмасын. Автор кол жазма мактоо деп коет, эмнени жазды. Мына балдар менен ушуну окуйбуз, Кудай мырза четтерине, хашияларына керектүү маалыматтар жазылат да, Азыр биз мындан канчаны талап кылдык сатуучудан? Канчаны алабыз туугандар? 3-өн ал, 5-өнүбү? Жакшылөөнгө жакшыраак болот. Ким алат? Кулна бикам ахир сар. Эң Азыр муну балдарга алган атабыз, анткени балдар менен Кудай мырза араб тилдери күчөсө, тафсирден ушул окулунат да буйрса. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыз жакшы бизге мурас таштап кеткен экен калпак. Ошо калпакты кийип сыймыктанып мынакей, ушул Египет өлкөсүндө дагы. Мусулман болгонубуз үчүн андан кийин мына ушул жерде Ханафи мазхабынын, Матурид акыйдасынын мындай арыгын чаап, көптөгөн илимди тереңдеп алууга аракет кылып жүрөбүз. Мына ушул инилерибиз, досторубуз, окуучуларыбыз, бул жерде окуган жалпы студенттер. Бул дүйнөдөгү бир мүмкүнчүлүк да, китеп көргөзмөсү. Жылына 1 ирет болот. А студенттин эң чоң байлыгы бул китеп болот. Адам жүрөктүн акысы иман, туура ишеним болсо, акылдын акысы бул ушундай китептер да. Айлананда бир мындай көрсөтүп койсоңуз, аурасын. 920, tamam. Qarika malınız. Qarika alası. Aha. Allah. Şeyhim. Karasını vereyim be. Şeyhim geçiriz. Ali şeyhim geliniz. Asake? Siz de var Kançanız kaldık? 5-incisi kim alat? Geliniz. Anымен şeyhim bunu aldık. 900 жана. Siz alıp koyuyorsunuz mu? Gerek antkeni erteң arab tiliniz bekemделгенден бул тафсирден сабак кылабыз да. Ошондо чоңураак көлөм да бул. Эмне үчүн чоңураак? Оор, бирок могул жеринде жазганга бул өтө маанилүү. Жазган дегенде албетте бирөө мен айта кетейин, Ханафи мазхабта мына бул Куран тафсири. Куран бар жерди дараты жок кармаганга болбойт бизде. Куранда Аллах Таала айтат: "Ла ямассуху иллал мутаххарун", таза адамдар гана кармаш керек. Бул периштелерге эле кетпейт, адамдарга да. Анан hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tamassal mushafa illa wa ala tahara. Musannaf ibn Abi Şeybe'de gelir. Hanafi mazhabta Kur'andın mo жерleri турбай жакын көрсөтсөңүз, дараты жок Курандын mo жерин тийгизгенге болбойт. Куранга мындай тафсир жазылсачы, эгерде Куранга караганда тафсир көп болсо, кээ бир алымдар мейли дарат жок деген, бирок этият дарат менен кармаш керек шариат илимдери. Курандын тафсиринен бөлөк шариат китептеринде дарат болушу мустахаб. Бирок ошондо да Курандын аяты болуп калса, мынтип колуңуз дарат жок кармай албайсыз. Бул ичи кенен көрдүңүзбү мына? Бул жерде окуганда балдар түшүнүксүз нерселерди карандаш менен акырын иретти номер 1, номер 2 деп жазып окуп кете берет, Кудайым буйрса. Кудайым буйрса. Так, ким алды муну 5-инчиси? Мен алдым. 900дөн экен, мен ылдый түшүрүп бердим, алыңыздар, кийинки китапканага кетебиз. Азыр араб тили алынды балдардын. Тафсир алынды, Кудайым буйрса. Эми шейхиз албайсызбы? Тафсир жалалайын. Тафсир жалалайын. Чоң нуска 900 жунай болуп атат да. Не кылалы? Алып коелу, Мекс. Мага бере бериңиз эменге. Балдар азыр акчасын төлөгөнчө мен мону көрсөтүп коеюн, келиңиз. Бул ошол Шафи мазхабынын өкүлү Имам Навави. 676-жылы кайтыш болгон хижри, 7-жылы маалымы. Бул Шафи мазхабта өтө чоң алымдардын бири. Биз Ханафи мазхаббыз. Мазхабыбызды бекем карманабыз. Анан Шафи мазхабтан бул киши Азкар деген китеп жазган, зикирлер. Алымдардын оозунда ушундай сөз калган: "Би'иддар ваштарил аскар". Керек болсо үйүңүздү сатып, мына ушу китепти алыш керек деген да. Мен умрада көп пайдаланам бул китепти. 4 мазхабта тең пайдаланылат бул китепти. Арасынан баягы Шафи мазхабка тиешелүү жерлер алынбайт да, Ханафи мазхаб. Бул дуаларды ушунчалык катуу топтогон да бул жерде. Тахажжудтун дуасы, жаназанын дуасы, андан кийин бир канча нерселер келген, Анан бул китепканада муассаса Дарул Муассаса Наширун деп рисала. Хадис китептери келген көбүнесе, хадис жыйнактары. Анан этибар калчу нерсе, биринчи адам фикх Ханафи мазхаб мисалы биздеги. Мазхабты толук окуп, тереңден түшүнбөстөн туруп хадис илимине кирсе адашат. Муну мен эмес, же башка бирөө эмес, ислам аалымдарынын бири Шейхул Ислам болгон Шейх Суфиян ибн Уяйна, Суфиян ас-Саури биздин Ханафи аалымдардагы бир ооздан айтышкан: "Ала хадис мадилла". Биринчи эле илим окуучу адам хадиске кирип кеткен болсо адашат деген. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акыл деңгээли, сөзү, даражасынын бийиктиги канчалык ал? Ала хадис мадилла илля лил фуқаха. Фикх
фақих адал арамды тескеген алымдар ғана фиққа салып хадисті түшінбесе адашып кетеді деген да. Ошон үчүн мазхабты бекем окулат, андан кейін ахли сүннат жама матуриди түз акыйда бекем окулат, андан кейін усулу фиқ башканы окуганда анан хадис илимине тереңдеп кирет. Хадис илими иншалла акырында окула турган маселе. Эсептештиңиздерби? Кеттик анда. Сиз эме түз эфирде өчүрбөңүз. Азыр Ханафи китебине барабыз иншалла. Аркем, кандай эстин соолугуңуз жакшыбы? Чыныз. عالم النساء انت نسيته ام عالم النساء أخذته. أنت جئت مجلد مغلف. يعني أنا نادرا ما أنسى الكتاب. Жүріңіздер. Туғандар азыр Ханафи китептен быйыл жаңы басмасы чыккан Сироджул Вахаж деген китеп бар. Машалла. Имам Абу Бакр ибн Али ал-Хаддад хижраттын 800 жылы кайтыш болгон. Ошондо 8-9 жыл маалым болуп барат. Ошо китепти алабыз, Кудайым берсе. Мен ачкимде калып калыптыр да. Дар ибн Хазмды карайлы туғандар, жүрүңүздөр. Четтеринде бир тартып койсоң, эмне деген китапкана бар, караңызчы. Балдар үчүн китапкана бар, аял зат үчүн китапкана бар, ар кандай. Дар ибн Хазм деп. Ал маяк жагында болчу, азыр ошону карайбыз буюрса. Жүрүңүздөр, оң жагынан кирип сурай берели, биягына. Биягына. Могул жерде тааныштыра кетейинчи, келиңиз. Ханафи мазхабтагы китептер ушул жерде бар. Бул киши менин досум болот. Китеп саткандар көбү менен тааныш болуп калганбыз. Устаз Амжад. حبيبنا كيف حالك؟ انت اخبارك؟ كيف صحتك؟ بخير؟ الحمد لله. اخبار حبيبي. كيف حالك؟ عامل اين ايه؟ اسمك محمد؟ محمد في المنزل وجبت هذا الاخر بدلا منه. تمام. طلع كتب الحنفيه حتى اعرف للناس في بلدي يعني. خلصت؟ اللي هو مفتاح السعاده، كشف الظنون، نعم. بدايه الهدايه ده عندك بقيت؟ اخذت اخر نسخه. تمام حبيبي. انت ايوه جيبكم معلش نسخ حتى اعرفها. في نسخه مفتوحه اهي. تمام. ولا انت عايز لا الكتاب كله والنسخ مفتوح ايضا. وكشف الظنون اخي. Жақынырақ келіңіз. Машалла. Мындайча айтканда, сыясы кургай элек, каймак боюнча турган китептерде. Бул китепкана Муассасатул Фуркон литураsul ислами деп исламдагы басма китептерди жаңы чыгара турган китеп дейт Устаз Амжад. Алла разы болсун, бул киши дос агабыз болот. Анан могу колумдагы китеп Мифтахус Саада, бактылуулуктун ачкычы, ва Мисбахус Сияда жана чыныгы төрөлүктүн шам чырагы, фи мавдуатул улум деп ар кандай илимдин темаларын чогултуп жазган. Чоң ханафи алым Ахмад ибн Мустафа ибн Хул аш-Шахир би Таш Куброзада. Тамашалап мен бул кишини кыргыз болгон деп коем, анткени Таш Кубро деп атпайбы, Ташта. Таш Куброзада деп бүткүл илимдердин темасын жазып чыккан. Али мырзам, бул өтө илим китеп керек. Мынакей 5 томдон турат. Былтыр 2024 чыккан. Бирок былтыр балдарга жетишпей калган, мына быйыл китеп көргөзмөсүнө келип атат. Мындайча айтканда сыясы кургай элек да. Бул илимдин эмне эмеси бар? Китептин эмне артыкчылыгы бар? Ханафи алымыбыз жазган. Усман халифачылыгында жазган алым. Бул киши мына 968-жылы кайтыш болгон. Мындайча айтканда 10-кылымдын алымы. Ханафи мазхабта аттын кашкасындай таанылган. Имам Абу Ханифа рахимахуллахту Ханафи мазхабын тааныштырган китеп жазган бул киши. Табакатул Ханафия жана башка деп. Бул китептин өзгөчөлүгү Мифтахус Саада. Бактылуулуктун ачкычы, эмнеге ачкычы деп атат? Бул жерде шарият илими, фикх темасы эмне, акыйда илиминин темасы эмне, сарф илиминин темасы эмне, бүткүл илимдердин темасын жазган да. Ушул жерде зарыл эреже бар, туугандар билип алалы өзүбүз дагы. Бир илимди экинчи илимден эмне менен айырмалайбыз десе, мисалы араб тил грамматикасы бар, морфология, синтаксис. Шарият, фикх илими бар, акыйда илими бар. Бир илимди эки илимден эмнеси менен ажыратабыз десе, иннама татамайязул улум би мавдуатиха. Темасынан айырмалайбыз деп, темасынан. Мисалы, медицина илими бар, анан шарият илими, акыйда илими бар. Медицина илиминде, шарият илиминде, фикхта адамдын денесин изилдейбиз. Эртең менен адам уйкудан турганда эмне кылыш керек? Кайсы дуаны айтыш керек? Багымдатка каза кетирбеш керек, даарат алыш керек туурабы? Анда да амалул мукаллаф. Балагатка жеткен акылдуу адамды, балагатка жеткен акылдуу адамдын амалын үйрөтөт. Медицинада да адам денесин үйрөтөт, бирок экөөнүкү бөлөк. Медицинада ошол оору жана оорубай турган үчүн. Ал эми бул жерде кайсыл иши соокко байланыштуу кандай кылса күнөөкөр ошол билем. Мына 8 том. Ичин басмасын көрсөтүп коюңузма. Мындайча айтканда каймак да бул. Анан китепти караганда басма, биринчи басмага караш керек.
астында эмгек кылып чыгарып аткан, компьютерден терип чыгып аткан тахкыйкына караш керек. Үчүнчү анан китепти эгерде кол жазма, автор жазган кол жазмасы болбосо албаш керек. Аны адамдар алдап эле жөнүнө алып, акча үчүн болуп калат да. Мына мунун кол жазмасы. Муну муаллиф өзү, автордун шакирттери жазган. Ушунун негизинде архивдер Франция борбору Парижден алып келет, Германиядан, башкадан, Туркиядан, Стамбулдан, Саудия мамлекетинен алып келип топтоп ушуну бизге мында компьютер кылып эмгек кылып чыгарат. Китепте тахкыйк кылуу деген автор эмнени максат кылса ошого жардам берип чыгаруу болот да. Бул китеп ошондой, муну алыш керек. Ар билим темасы. Финана кашф зунун. Кам мужаллат кылна? Тугандар караңыздар. Мына могу картонун көрсөтүп коюңузчу. Мен муну 2-3 күн мурда алып кеттим. Быйыл жаңы чыккан. Тамам хабиби. Египеттик бир туугандарыбыз кичи бейил болот, Алла разы болсун. Мынакей 10 мужаллат. Бисмилlah. 10 мужаллат. Бул мен көптөн бери издеп жүргөн китеп. Алишей, каракелерим, дамылдаларым, устаздарым, досторум. Карасаңыз китептин Кашфу зунун ан асамил кутуб вал фунун. Ханафи мазхабтын энциклопедия китеби бул. Ханафи мазхабтагы ошол Кашфу зунун деп атат. Ан асамил кутуб вал фунун. Ханафи мазхабта өзгөчө, башка мазхабтын да бирок өзгөчө Ханафи мазхабта имам Абу Ханифа рахимахуллахтын доорунан бул киши автордун дооруна чейин бул киши 11-кылымдан алым болуп атат. 11-кылымга чейин кандай ханафи китептер жазылды, алардын авторлору кандай эмгек жазды, бүт ушул китептер керек. Китепти жаттоо боюнча да. Бул чоң адис. Илимди аттары менен кайсыл кандай бүт билиш бул өзүнчө чоң адистикти талап кылат. Мынакей. Мунун да кол жазмасы бар мына. Жана критерий. Китеп басмасы абдан жакшы. Бул жерде тахкыйк кылып аткан китепкана абдан жакшы мына кол жазмалар. Бир эмес, бир канча өлкөсүнөн алынган. Көрдүңүздөр, мына караңыздар. Мына кол жазмасы. Кол жазмасы илгерки. Анан кол жазмалар кандай себептен илгери баягы мен түз эфирге кетип аткандыгы үчүн өтө сөздү кылдаткан деп айтайын. Баягы жерлерди басып алуу, туура эмес саясаты жүргөн учурда исламдагы өтө Ханафи мазхабтагы надир, сергек, мындай өтө сейрек кездешти китептер Францияга кетип калган. Парижде турат булар. Америкага, Германияга кетип калган. Анан бизде Стамбулда, Туркияда көп, Анкарада бар, Саудия мамлекет, Араб өлкөлөрүндө да. Ошону издеп табыш керек биринчи. Анан бир канча нусканы салыштырат мынакей. Көрдүңүз, эң биринчи илимден аныктамас, илим канчага бөлүнөт мынакей. Адыр айтайын мына. Пайгамбарлардын сирасы боюнча жазылган китептер. Ханафи мазхабы боюнча китептер. Бүт бардыгын алып келгенде бул жерде мынакей. Бул китеп өтө зарыл. Бул китеп качан чыкты айтайын бул басмасы. Бул дагы 2024 чыккан, бирок быйыл сатыкка чыгып атат да. Эми 2024 деген жаңы эле да, мына эңи Сияс Кургай элек. Алхамдулилlah 2-3 күн мурда алдым. Бул ушул 2 китеп бар. Анан могул жерде Саид Багдашта эмгек кылган Шейхул Ислам Имам Маргинани рахимахуллахтын 593 кайтыш болгон 6-кылымдын ээси. Бидаятул Муптади деген китеп бар. Шейхана Бидаятул Муптади годан, а? Tamam. Могул жерге алып келет. Tamam. Шейхул Ислам Имам Маргинани деген чыккан туугандар. Ханимечеги бул илимге кызыктыруу болсун да. Ушундай аалымдарыбыз менен сыймыктаныш керек. Исламдын шейхи болгон. Бул киши өтө чоң аалым болгон, фахих болгон дагы фихтан китеп жазган. Бидаятул Муптади, жаңы баштаган адамга жардам китеп деп, бир томдук. Саид Багдашта эмгек кылган. Устаз мени эртең умрага ала кел деди, бир нусканы алып койдум, акыркы нускасын эртең ала барам. Бул айтат, эртең дагы деп. Анан аны жазып бүткөндөн кийин ага шарх жазган. Көңүл буруңуз. Биринчи китептин аты эмне эле? Бидаятул Муптади, жаңы башталган адам. Ага шарх, комментарий, түшүндүрмө жазган 80 том. 80 том бүгүнкү күндөгү мондай том эмес. Балким 2 том биригип, илгеркилердин бир тому болуп калышы мүмкүн. 80 том, мындайча айтканда 160-300 томго бара турган китеп жазылган. Кифаятул Мунтахи. Ханафи мазхабы терең кирип окугандар үчүн жетиштүү китеп деген. 13 жыл жазган. 13 жыл аралыгында жазганда күндүз орозо, түнкүсүн тахажжуд менен жазган. Ороз экенин жанындагы апабыз, аялы, жеңебиз, апабыз дагы билген эмес да. Кызматсыз тамак келгенде холлихи ва рух, тамакты коюп кой, кете бер деген. Анан кызматчылардын окуучуларына берип койгон. Ушундай ихлас менен жазган. 13 жылда жазып бүтүп Кифаятул Мунтахини караса, адамдар окубай койгон. 80 мужаллатты. Анан келгенде канча жылда кыскартып Хидая деген китепти жазган да. Демек Хидая деген китеп Ханафи мазхабында орду чоң,
Ал Хидая деген китепти Аллага шүгүр айтам да, Раматуллах Чубак устазга, Саид Багдаш устаздын такыйкы менен, андан кийин шейх устазыбыз, устазыбыздын экинчи устазыбыз бар. Ошол устазыбыз менен Абдусалам Шаннар деген устазыбыз бар. Ошол устаздын такыйкы менен устазга 4 томдугун, дегенен 6-7 томдугун устазга салганбыз да. Устаз ошону сыймыктанып окуган аябай. Кыскача бул жерде анан могу акыркысы сизге өткөндө алып бербедикпи, имамым? Ат-Тарихул Азим деп исламдын тарыхын мыкты кылып жазып чыккан. Исламдын тарыхын жазып чыккан, бул тарыхты да окуш керек. Тарыхты терең окуган адам илимде адашып калат. Туураны окуш керек да. Бул ошол тарых боюнча мына жылдары менен жазган. Карасаңыз, мисалы, саната 400 146 жыл эмне болгон? Мадинада ушул башчы келди мындай деп, ислам тарыхын бүт бул жерге жазып кеңире берген. Баракаллаху фикум шейхуна. إن شاء الله سوف نعرف بكم الآن نتجول هنا يعني الآن يعني البيان عن المذهب الحنفي ثم إن شاء الله نأتي. تمام بارك الله فيك بكرة. تمام دار ابن حزم سيدي موجود هنا في هناك تمام جرنزدر جنا دار ابن حزم الحنفي كتاب خلاص. السلام عليكم. كيف حالكم سيدي؟ كيف الصحة؟ بخير؟ جرنزدر قاري كم جرنز؟ تلفزيون صح؟ يجوني لايف تيك توك. كبسوا يا جدعان كبسوا. Азыр эми Ханафи китепти көрөбүз, Дар ибн Хазмда. Маяка жылалы жүрүңүздөр. Китапкананы айлантып тартып коюңуз. Адамдар бактылуу адамдар да үй бүлө бала чакасы менен келип китеп тандап жүрөт. Китеп көргөзмөсү бул дүйнөлүк. Анан бул жердин көпчүлүгү менен таанышыбыз бар. Алхамдулилlah, жылда Ханафи мазхаб боюнча жаңы чыккан китептерди алып, көп китептер тонна китептерден топтогонго аракет кылдык. Маяка жылалуу, Мен ачкым жок, азыр жакшы көрө албай атам да, караңгыраак болуп. Дар ибн Хазм деген китапкана барыш керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Кеп алып атасыздарбы? Жакшы. Сиз кандайсыз, чейсиң? Жакшысызбы? Алла разы болсун. Карекем, кандайсыз? Жакшысыздарбы? السلام عليكم. دار ابن حزم كان قريب. مش عارف تمام. Дар ибн Хазмды карай калыңыздарчы. Кичине ашкым жок, адашып атам. Жүрүңүз мындайынаак кирели. Бул жерде көрсөтүп койсун могу балдар үчүн. Балдар үчүн китептер эметилген, энциклопедия, укмуш эме. 4-5 жаштан баштап окуй турган китептер бар да. Балдарыбызга да жакшы китептер алынат. Мисалы, буякта караңыз, газета, журналдары. Кудайым буйрса, келечектен чоң үмүтүбүз бар. Биз Кыргызстанды ушунчалык жакшы көрөбүз. Сыртта жүргөндө элиңди, мекениңди ушунчалык жакшы көрөсүң. Элибизге, мекенибизге ажообуздан баштап жаңы төрөлгөн ымыркай наристеге чейин биз дуба кылабыз четте жүргөндө. Анан Кыргызстаныбызда да келечекте могул мындай да. Могул 4 сыртынан да кийин тартыңыз. Могул азыр 4-чү эме. 4-чү имара. Ушундайдан 4 имараны курушкан, атайын ярмарка үчүн арнап койгондо көргөзмө үчүн. Азыр китеп көргөзмөсү өтүп атат буяктачы. Мен да Кудайым буйрса үмүт этем, Кыргызстанда ушундай чоң имараттар курулуп, атайын ярмарка көргөзмө үчүн курулса, ошондо көргөзмөнүн ичинде китеп көргөзмөсү болсо дейм да. Адамдар үй бүлө бала чакасы менен ала тургандай болот. Дар ибн Хазмды издеш керек, жүрүңүз. Баяка жыла берели. Бул жер тартып жаш балдардын эмелери үчүн да. السلام عليكم. دار ابن حزم. دار ابن حزم عمر. ايوه حبيبي سراج الوهاج. نصب؟ سراج الوهاج تبع دار الحديث. لا ليس دار الحديث. لا. أين دار الحزم؟ دار الحزم فور هنا كده. Ora kadar жүрмүздөр. Өткөндө билген элек, азыр кичине баш адашып калып атат бир аз. Асакес жолдорду карап эметип турмуз, Бул китепканада 4 мазхабтагы китептер сатылат. Ханафи мазхаб, Малики мазхаб, Шафии мазхаб. Биз бирок өзүбүздүн Ханафи мазхабтагы китептерди алабыз бул жерде. Ал эми акыйдада боло турган болсо, өзүбүздүн Ахли сунна вал жамаа матуриди акыйдасына тиешелүү. Адам андан корунбаш керек, уялбаш керек. Анткени туура акыйда ошол өзү негизи.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бизге келип жеткенче аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар да бул жерде. Alhamdulillah. أخي نعم. دار ابن حزم. ايه؟ دار ابن حزم فين؟ تعرف؟ قدام بس ما اعرفش كام بالظبط. Шашпай тұрыңыз, азыр бұл жерде де көп ханафи кітептер бар, азыр ханафи бар кітепханаларға кіргіземін сіздерді. Бұл емес та. Ассаламу алейкум. Сиражул Ваххаж, а? Жүріңіздер. Ханафи мазхабының кітептері бар. Биыл жаңы шыққан кітап, азыр сіздерге таныштырамын. Бұл Дар ибн Хазм емес, башқа Дар ибн Хазм асаке. Сиражул Ваххаж, а? Сиражул Ваххаж. سراج الوهاج أي نعم. موجود. نعم جيبه. هات لي السراج الوهاج يا أخوي. Gelіңіздер. ألم تكن أرض الله واسعة. طلعوا لي يا محمد. كيف طلعوا لي حالك يا أخي؟ كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. ممكن هو يجب هنا معلش أجلس على الكرسي. Биыл бұл жаңы шыққан кітептердің бірі да бұл. Құран оқылып жатыр, Құранға урмат болсын, кішкене мындайрақ, Құран менен жақалашпай, бірге метелі. ممكن يجي نسخة أولى مفتوحة معلش. نعم. نسخة مفتوحة مجلد الأول. نجحش تشيلمز؟ ما فيش هي هذه بس آخر نسخة. آخر نسخة. إيه. Ең ақырғы нұсқа қалып тұр да, мен өзім алғамын, Асқар Дамла қалып берел дегенбіз, Алла, қан Асқар Дамла. Асқар Дамла қаяқ кетті, досыңыз. Келе беріңіз. Сиражул Ваххаж, Ханафи мазхабтағы кітап. Ал-Муаддих ли кулли талибин ва мухтаж. Ар бір илим оқыған жана мұқтаж адамға керектүү жанып тұрған чырақ деген сөз да кітаптың аты. Жанып тұрған чырақ. Бұл 13 томдан тұрады, биыл жаңы шықты. Биыл жаңы шықты. Сайид Багдаш ұстазымыз Мадинада, Ханафи мазхабтағы азық удорда мықты ұстаздарымыздың бірі. Аллаға шүкір ұстазымыз айтады, бұл кітапты алыш керек дейді. Бұл кітапқа болған тарихты айтып берейін. Сайид Багдаш ұстазымыз Ал-Жауһар ан-Найр деген 6 томдық кітапты ушул мусанниф. Абу Бакр ибн Али ал-Хаддад 8-жылы қайтыс болған. Жауһар ан-Найрны 6 том қылып емгек қылып шығарғанда, ошоны биринчи нұсқасын Чубак ұстазға алып салып, ұстазға болған адеп ошондай болады. Андайын өзіме нұсқаны алып оқып жүргенде, ұстаз айтқанда бұл Жауһар ан-Найр. Моул 13 томдық кітаптың қысқартылған варианты. Шоңырақ іздей тұрған болсаң, чоң кітебіме қайтқан. Ошондан бері бір 6-7 жылдан бері суысап күтіп жүрген кітап биыл шықты да. 7 жылдан бері мындай суысап жүрген кітап ем келді. Анткени маселени издеп қарағанда кітаптан айтабыз. Бүгүнкү күндө бирөө ойынан айта албайт. Ойынан айтса ал ой кабыл кылынбайт. Бүгүнкү күндө бирөө өзүнүн муштагы санап тамлам кечирет. Куран сүннөттөн ала албайт. Масак карманбагандар бар го, Куран сүннөттөн шыр алам деп. Куран сүннөттөн шыр алыш үчүн адам муштагит болуш керек. Кем дегенде Имам Ахмад ибн Хамбалдан рахимахуллах андай азыр эч ким жок. Иштигаттын эчиги ачылды деген күндө да андай масап карманбай турган адамдар жок азыр. Бул кенен жазылган. Көрдүңүзбү? Аллама Абу Бакр ибн Али Мухаммад ал-Хаддади. Жылын жазбаптыр, 8-жылы кайтыш болгон. 9-жылын алым ошонда. Кудури бар го? Имам Абул Хусейн ал-Кудури 428-жылы кайтыш болгон, 5-кылымда. 12.000 маселе жазган. Ханафи мазхабтын кыска маселени ошол жазган. Ошого мону түшүндүрмө катары берген да биз. Бүгүн сизге алабыз, акыркы нуска дейт түгөнүп тур бул. Tamam habibi iftah al-mujallad al-awwal. Naam. Iftah. Азыр ачып, бул өтө сыймыктана турган китеп да азыр. Ачып биринчи томун көрсөтөм сиздерге. Анан автор Али Шейх. Өтө чоң ханафи алым болот. Бир гана бул жерде аманат үчүн ачык айтып коеюн. Автор кээ-бир маселесинде i'tizal акыйдасында болгон дейт. Фикта ханафи болгон. Каяктан билебиз? Айман, касам ичүү тарабында ошол жерден билинип калат да. Ысым сыпаттарда кайсы нерсе менен касам ичилет жок. Китептин ырахаты мына. Бирөө торт жеп, башка жеп ырахат ала тургансыз, бул китепти ачып азыр. Чилекейиңиз чууруп атат да азыр. Муну алхамдулилlah мен алдым өткөндө. Азыр эми дамылда калынат азыр. Иншалла
Азыр эфир аркылуу дүйнөдөн көрүп аткан жана Кыргызстандагы илим окуп аткан студенттерге келгиле дуа кылып коелу. Эфирден ушул эфирди көрүп аткан эмен кармап турасызбы? Аллах таалам ушул эфирди көрүп аткан жалпы эле Кыргызстандагы дүйнө жүзүндөгү окуп жүргөн илим студенттерине ушундай ханаф китептер колуна жетип, алар да күчтүү терең окуп, элибиз туура илимдин булагы, сууну туура булактан ичиш керек. Ар кандай агымдарга билесиздер, мен дайым айтам, ар кандай агымдарга кирбеш керек. Илим бул аманат нерсе. Адам ымырка энесинен сүт эмсе сүт таасир этет. Илимди дагы туура маскапта, акыйдада ахли сүннат вал жама матури акыйдасында 4 маскаптын бири бизде ханафи маскап карманып окуп алсаңыз зыяны тийип калат. Туура багытта биздин окуган балдар көбөйсүн, ушу китептерди окуп, элибизге кут рызкы келип, көптөгөн өкүмдөр туура жеткирилген болсун иншалла. نريد تخفيض جيد ان شاء الله. لا النسخة الأخيرة تبقى ترتفع. Жана курутунду бересиз да. Бияка туруп туруп муну алалы. Бирок бирөө 4-5 досторун алып туруп тамак ашка 20 000 сомго тамак жеп коюшу мүмкүнбү Кыргызстанда? Же мүмкүн эмеспи? Жеп коюшу мүмкүн да. Жеп коюшу мүмкүн. Бирок эми бир эч кимди тыя албайбыз, өз адал мээрит менен таап, адал рызкы менен эметсе. Ассаламу алейкум шейхим. Жакшы, анан бирок 20 000 сомго жетпеген акчага 18 000ге 13 том алып атат да бирөө. Ошон үчүн бир үй бүлөдөн бир алым чыгыш керек. Туура жолду карманган, агымга кирген эмес. Анан ошол баласына жардам берсин өздөрү туугандар. Бир үйдөн бир врач чыгыш керек. Мыкты врач чыгыш керек. Өтө мыкты врач. Анан ал китеп адамды окууга түртөт. Мына жаңы ханафи маскап боюнча жаңы 2025 чыккан каймагы калпыл элек, сыясы кургай элек китеп да. الله بركة يحسب هذا بكم؟ كم؟ 2200. بجيب كله دولار، هات كله دولار. لا ليس كله دولار، ليس هناك دولار. تأخذ دولار بكم؟ ب 50 وربع. خليك 51 أحسن يعني. لا تريح نفسك وتريحنا يعني. سعره تمام حاضر. أنا بدي لك حقك وأنا باخد. بإذن الله بإذن الله. كم ناقص؟ Акча biraz жетпей калды, кичине чогултуп койсок, а? 1,5 миң сомдой жунайдай керек. 1315. 1300 خلاص. 1300 керек, а? Жок тура берсин. Эфир тарта берсин. Толук эфир тартыла берсин. Болгон. Анткени эл мындай толук окуяны көрсүн да жакынданчы. Жакшы болот. Канча? 1000? 1000. Жунай бересиз. Жок демеле коюңуз. لا اصبر. تفضل أخي. خلاص حساب صافي هكذا. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله بابا. الله razı olsun. التفسير الميسر деп баягы белек кылып атат, эми белекти кайтарбай эле, Аллах таалам разы болсун. Шүкүр хабиби. Асака мабрук. Аллах таала разы. Ханафи маскап боюнча алды, элге ушундан барып маселе айтышты насип кылсын. Биз муштагит болбогондой бүгүнкү замандагылар китепке такап гана айтыш керек. Китеп эти барга алынган китеп болуш керек да. Бул Кудуридің шаркынан эти барга алынган китеп. Түшүнүктүбү? Карикем келиңиз. Сизге могу китеп белек. Бирок ичинде акыйдага тиешел жерлерин эти аттайсыз, калган башка жерлерин алабыз. Сиз Куран жаттаган адамсыз да, сизге белек. Шөкүрөн хабиби. Шөкүрөн. Кеттик. Тет ау? Алып. Ооба. Тет жерде досум бар эле, досумга чурашып коеюн. Кете берди, жүрмөй, жагына кеттик. Жүрүңүз. Могул жерде. Жүрүңүз. Үчкөр келе берип. Муну азыр биз Нуртилекбай тартылып атат да. Могу 4-нче эме корпус. Көрдүңүздөр, үстүндө А, Б, С, Д деп турат. Ушундай корпустан, чоң корпустан 4 бар. Азыр 3-нчүсүнө киребиз бияктан эми. Жүрүңүздөр. Китеп алган деген акчаң болот дейби? Ошо китеп алайын дегенде акча жетпей калган эң мындай эме да. Кыйналган чор. Ошондой болот. Аябай шартты түзгөн бул жерде укмуш, анан сыртынан да көрсөтөбүз го буюрса. Азыр эми ошентип 3-корпусуна кирдик. Бисмилла.
Kayağına. Çok bu жерде adamlar көп azır. Bir yandan kete vereli. Бұл жерге ошол өзүбүздүн үй бүлө бала чака менен дагы келебиз. Анткени мен дайым айтам, ошо сабакта мындай амал кылбаган нерсени айтпаганга аракет кылам да. Адам аптасына бир ирет, бир жумада бир ирет. Минимум бир айда бир ирет жумушу болсо дагы, ал мамлекеттик жумушта иштесе дагы, үй бүлө бала чакасын алып китапкананы кыдырыш керек. Балдарга эң чоң тарбия ушу китапканаларды кыдыртып, колуна акча бериш керек. Балдар китап алыш керек. Ар кайсы тематикада. Мисалы, мен айтып атпаймынбы, мектеп 11 жыл болсо, 11 жыл бүткөнгө чейин 12 жыл деп коелучу, 11 жыл болсо минимум 5 тил билиш керек. Өзүнүн эне тилин, араб тилин, Кур'ан сүннөткө түз байланыш себеп болгон себептен ислам динине. Андан аңгыз тилин билсин, башка тилдерин билсин мисалы. Келиңиз буяка. Ассаламу алейкум, ахи. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف تذكرني؟ يمكن أنت نسيت يعني. ممكن والله كثرة Geliniz. معلش أعرف ببعض الكتب. Geliniz tuğan. Buna mı kitap? معلش ممكن أجلس هنا. أستأذنكم يعني. Жақын келе беріңіз. Mo құртты алып тұрасың, мен ашқазан морғанды қайрат. Бұл Al-Ikhtiyar li Ta'lil Muxtar. Men ең жақсы көрген кітаптан. Қаракем кіре беріңіздер. Сіз бұяққа тұрып алыңыз. Жақынырақ келіп алыңыздар. Бұл менің жүрегіме жақын болған кітап. Al-Ikhtiyar li Ta'lil Muxtar деп Абдулла ибн Махмуд ибн Маудуд Ал-Маусули Ханафи хижраттың 680 жылы қайтыс болған 7 жылының алымы. Бұл кіші бірінші Al-Muxtar lil Fatwa деген кітап жазған. Аллафау фи унфавани шабабихи дейді. Жаш кезінде, бала кезінде кітап жазған. Матынды жазып бүткенде хафизаху жамаату минал улама, алымдар мен кітабымды жаттады дейді. Анан келіп шуны эми түшүндүрүп, алымдардын талаш тартышына бели коюп, түшүндүрүп китеп жазсаң деген ыктыярды жазган да. Ыктыяр жазган. Анан ушул жерде китептин башында өтө сонун сөз айткан. Бул азыр угарман көрөрмандарга дагы, туугандар сиз менен бизге да тийишет. Аллах мага эң чоң сыноо бериптир дейт. Кайсы? Илим сыноосун бериптир. Ушул илимде китеп жазууга мүмкүнчүлүк берген Аллага шүгүр дейт. Кимди Аллах таала бир мансап алып барса, мисалы бирөөнү ажоо кылып, бирөөнү башка кылып алып барса, кимди илимге алып келсе, бул убактылуу бардыгы сыноодо. Биз эми илимди сүйлөйлү. Илимде бул түз жолдо окуйбу биринчи сыноо. Агымга кирип кетпейби? Мен дайым айтам, ушул түз эфирден да айтып коеюн. Чет өлкөгө чыгып, ким туура эмес агымдарга кирип, азыр дүйнөдө коопсуздук маселеси өтө зарыл маселе, туурабы туугандар? Туура эмес агымга кирип, радикалист болуп, экстремизм болуп, башкага жол бере турган болсо ал чыгып окубасын. Анткени элге ал зыян алып келет. Биринчиден исламды жаманатты көрсөтөт ал. Экинчиден элибизге, биз Кыргызстан эли, мисалы, аз элбиз. Бизге мындай бир иреттелген тартип керек болот бизге илимде дагы. Илимде да сыноо болот, түз багытты алыш керек. Бул бир жашырынып барып, анан Кыргызстанда да кыйналып калбасын да ал. Сабакта бере албай калат. Эгерде туура эмес жолдо илим алып, бирөөнү капырга чыгарып, бирөөнү өлтүрүп, жардыртып жүрсө, ал жөн эле үйүндө энесин багып, кой багын каралашып, уюн коюн каралашып, сүтүн саап жүргөн, бул жакшы болот. Илимди сыноо биринчи туура илим алыш керек. Анан ниетти Кудай үчүн коюш керек. Азыр акыркы доордо баары бир эле атын чыгарам деген болуп кетип атат. Та бардыгынын атынан сүйлөй албайбыз көпчүлүк өсүп. Бирок ниетте ким атак даңктуу болуп, мени алымдар эң биринчи алым десе, анын илимде береке болбойт. Биз илимди Кудай үчүн алабыз. Аллах разы болсо болду. Анткени кыяматта эң биринчи тозокко кире тургандардын бири ошол туура эмес ниетти илим алган алым болот. Сен адамдар мени алым деп атанышты деп. Ниет түз кылабыз бул да шуну. Үчүнчү, анан ошол илимге болгон нерсебизди бериш керек. Ин лам ту'тихи куллак фала ю'тихи бa'dahu. Эгер илимге өмүрүңүздү, ден соолугуңузду, көңүл бүт бардыгын бербесеңиз, акчаңызды байырыңыз. Илим сизге бир бурчун да ачпайт дейт. Мо Ханафи мазхабы боюнча эң мыкты жазылган китеп. Эң жакшы басмаларынын бири ушул. Кол жазма менен жазылган. Астында Аллама Косим Кутлукова чоң алымдын тахрижу хадисил хадистерин да чыгарып берген. Ушуну ким акчасы болсо алып коюңуздар суранчы. Сиз алып коюңуз. أين الهداية أخي؟ خلصان؟ سبحان الله هداية لكن طبع هنا هداية طبعت هنا نعم هداية كتابي Şeyh Abdussalam Şandar Suriye'den gelen ustaz bo'lib, kuchli jo'nal. O'sha olim bilan 4 tomdiq qilib, emgak qilib chiqqan o'sha yerda.
Китеп бүтүп калыптыр да тилекке каршы. Башка ханафи мазхабтар бар. Анан тил жаатынан мына бөлүшүп коеюн, рас болду туугандар. Мону алыңыздар азыр. Мен сиздерге сунуштайм, атайын бүгүн убакыт ажыратып келдим. Тилде комуздоп коет, сөздүк, Мисалы бизде Юдахинде айтпайбыз, бизде мисалы ким? Хусейн Карасаев атабыздын сөздүгү. Ал кишинин камуснама бар, сөздүктөр бар. Араб тилдин сөздүгүн билүү үчүн Мисбахул Мунирде Фейюм, Египетте кайтыш болгон Фейюм деген жакшы бир айыл бар. Ошол жерден чыккан алым ал Мисбахул Мунир деп китеп жазган. Шафи мазхабта алым китебинде жазган, бирок бул сарф илими бар го, морфология. Кыргыз тилинде деле сөздүн жакталышы бар го. Мисалы Азамат эртең менен турду. Ал туруп атат, ал турат. Азамат базарга бара жатат, ал барат, эртең барат, ал барбайт деп. Бир сөздү ары бери, бир этчти ары бери чакка бөлөбүз. Ошону морфология дейт. Морфология жагында эң күчтүү сөздүк ушул болот. Мына ичиндеги басмасы эң мыкты. Менде ушул басма керек. Муну алыңыздар мына. Ол жерде айтып атат мисалы, ашшан. Шан деген нерсе ал жилдүл бали дейт. Жанда кургап калган тери деп атат да. Көпчүлүгү шинан болот дейт. Муну бирөөңүздөр алып коюңуздар керек. Ким алат? Алыңыз шейх. Экинчиси Ханафи мазхабтагы алым Мухтар Сахат деп бизден Имам Каусари, Ал-Аллама Мухаммад Захид Каусар рахимаху ушу китеп жаттап чыккан деп айтылат, бир канча китептерде. Эң кыска нуска жазылган. Бул китеп илим окуйм деген адамдын китепканасында болуш керек. Мисалы, кыска ушул эки китеп сөздүктү караш керек, түшүнбөй калган араб тил араб сөзүн. Андан кийин лисанул араб болуш керек нормал. 3 китеп болсо минимум. 3 китеп болсо 4 китеп. Ушул эки китеп деге Мисбахул Мунир, Аллама Фейюм, Мухтар Сахах. Анан үчүнчүсү Камусул Мухит Фейруз Абади, төртүнчүсү лисанул араб болсо толуп илимде. Иншалла кыйналбайт. Анан 5-чи китеп Маусу Кашшаф Истилахатул Фунун деп Имам Таханави бүткүл илимдерди, мантык бүт бардыгын жазган. Могу китептен бир пайдасын айтып берейинби? Мына ушуну тартыңыз. Саид Багдаш устаз менен окуп атканда афияны өтө катып айткан. Мен жатка да айтып берсем болот, биринчи ачайын мынакей. Караңыз. Афия. Түрктөрдө сөз бар, афиет болсун дейт. Тамагыңыз мындай сиңимдүү болсун депчи, жакшы табит каалайт. Кудай Тааладан биз афия сурайбыз го. Аллахым бизди кечир жана афия. Афия деген эмне? Имам Мухтар Сахах айтат, дифауллах анил ибад. Мурда эле жаттаганбыз да. Афият деген Аллах Таала пендени коргоосуна алуусу ушул афият болот. Көп Орто Азиядан болот. Биз жөнөкөй жерден эмеспиз. Өзүбүздүн да кадыр-бакты билип, калпакты кийип, бийик башты бийик көтөрүп жакшы окуп туруш керек. Ушул алтын нусканы алган. Менин арманым эле келгендейин алгачкы ошол учурда $100 болчу, ва доллар инфляция күчтүү болуп. Ушул Бухариден баштап Муслим, Насаи ар бирин алганмын да. Ушул басманы тартып алыңыз дагы. Ушул басма эң жакшы болот, сахih. Эмеде тарким карасаңыз, Мухаммад Фуат Абдулбакинин таркими номери менен коюлган астына. Өтө сонун. Кутубу Ситтадан ушуну алып койсоңуз болот. Андан мындан сырткарыдагы Тобаты Макназ деген бар, ал башка жерде иншалла. Кеттик. Жана мо сөздүктөрдү алып коюңуздар. Ошондон алып коюңуздар. Сиздер алып келе бериңиздер, калгандары ластыга баса берели, жүрүңүздөр. Шөкрөн Саиди. Бисмилла. Бул китеп түгөнгүз байлыкта. Арекем жүрүңүз. Ушул жерде حبيبي كيف حالك؟ كيف صحتك بخير؟ تذكرتني؟ أكيد أهلا وسهلا. ما شاء الله. وشو جلده خنا في كتاب ترى برجل مستر. كيف حالك يا حبيبي؟ كيف حالك أخي؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله أنت بخير. طلع الكتب الحنفية حتى وعرف إن شاء الله للقنوات يعني. على القنوات. وأيضا أخذنا هداية. نعم أنا أخذت كل هذا. كلمة جاك مرق. أنت خليك هنا يجمع كل كتب الحنفية وأنا أعرف. تمام؟ دعاية أنت. ممكن أجلس على الكرسي معذرة. ممكن أستأذنك الكرسي ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Қарекем жана сағыз же болса эме бар эле, курут ошону берип койсоңуздар, ашказан кичине кармап атат да. Келиңиz. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хидая жана жогоруда айтпадымбы, 12-13 жылда жазылган кыскартылып депчи, 4 томдук. Хидаянын шархы болуп атат бул жерде. Нихаятул кифая ли дираятул хидая деп. Таджу шария Аби Абдилла Умар ибн Садр шария Ал-Бухари Ханафи. Анан ылдый жагында Ибн Камал Баша деп
Усман халифатчылыгында кийинки мутахир келген алым болгон. Хидаяга көңүл буруңуз шарх берген эмес, арасында жеңил гана кээ бир сөздөрдү алып келген. Мынакей. Башчаган. Бул хидая болот. Хидаяга Содруш Шария чоң атасы, кээ бирлер тай атасы деп талашат, түшүндүрмө берген, Карап туруңуз эми. Эми акырларын карайбыз. Акыр кытабын аласызбы? Тарик ошонун. Акыр көчөсүнө. Ошо. Ондан баштап Ибн Камал баш үстөмнөн. Бул дагы 2024 чыккан, муну алыш керек бул нусканы. Бул нусканы алыш керек. Жаңы чыгып атат биринчи рет. Эми карап туруңуз, мына Ибн Камал баш рахимахулла. Не болуп атат? Ибн Камал баш рахимахулла өтө аз гана шарттарды алып келген. Мына Кыргызстандан сурап бул китеп Ибн Камал баша рахимахуллахтын хидаяга берилген шарх келип турду деп атпайбы? Бул жер мына Ибн Камал баша шарх өтө аз берилген. Көрдүңүзбү? Соода саткын мынакей, могу. Кашанчыда хидая болсо мынакей. Муну дел алып койгон жакшы. Саид Багдаш устаз менен сүйлөшкөндө көпчүлүк ханафи алымдар Ибн Камал баша рахимахуллах китебинен көп көчүрө берген, ошондуктан ал киши кыска нуска алып келген дейт. Бирок толук билим биздер үчүн бул китептер керек. Мынакей. Бетиңде турат хидая, муну толук алыш керек. Андан кийин Фатава Лакнауи деп Египетке мен 2010 бойдок келсем, башында 4 ай жүрүп. 2011 үйлөнүп келсем, эң алгачкы алган китептердин бири ушул болот. Фатава Лакнауи. Анан диги Али Шейхти чыгарып койсоңуздар, бирөөңүздөр Али Шейх могу китепти алыш керек, инемиз. Бул китеп керек ханафи мазхабта. Имам Абдул Хай Лакнауи деген ата баласы чоң алымдар чыккан. Ошол баласы фатва китептер жазган да. Анан фатваны Урдунда азыркы чоң алым Шейх Салах Мухаммад Абул Хадж Чубак устазыбыз да бизде сыймыктанган чоң алымыбыз бар Урдунда, Иорданияда. Доктор Салахтан Алла разы болсун, азыр ханафи мазхабында жигердүү аракеттерди кылып, сону окутуп атат да. Ошол устаз эмгек кылган Фатава Лакнауи бар. Имам Лакнауи фатвасын чогулткан. Мен окуп берейин барасынан, бир кызыктуу фатваны азыр окуп берем фатваны. Бул этибарга алынган фатва китеп да, муну окуш керек. Мен муну убагында келип 2011-лерде катуу жаттап кызык окуган китебим болгон да. Азыр жана балыктын бейиштен түшүү туурасында сонун нерсеси бар болчу да бул жерде азыр. азыр. 459 ушак туурасында айтып атат. Мына китептин Фатава Лакнауи, Имам Лакнауи, Абдул Хай Лакнауи рахимахуллахтын 459 бетинен гыйбат, ушак жана бирөөгө каргыш айтуушуга тиешелүү темалар дейт. Истифсар. Истифсар дегени суроо. Анан истифшар деген сүйүнчү деген жооп деген сөз. Бул кишини тандаганда суроо берип атат. Хал тажузу гыйбатул фасик. Фасик күнөөкөр адам. Намаз окубайт, зинага барып коет, никесиз мамилеге аял заты менен риба сүткорлук жейт, каргайт бирөөнү, мындайча айтканда жаман адам, үй бүлөсүнө күйбөйт. Бизде көбөйүп баратпайбы үй бүлөсүнө такыр карабагандар, Кудай сактасын. Ошондой күнөөкөр адамды ушактаса болобу дейт. Кийген кийимин, жашаган үйүн, жеген тамагын, ичкен. Ошону ушактаса болобу, ла болбойт деп атат. Бул боюнча мынакей чоң-чоң китептерде алымдар айтышкан, аны ушактаган жакшы эмес деп атат. Адамдын өзүн айтып ушактаган жакшы эмес деп атат да. Бирок ошол адамды мындайча айтканда мусулманчылыкта ал адамдын өзүн жаман көрбөйбүз, эртең тооба кылып оңоп анын кылып аткан ишин жаман көрөбүз дейт. Анан белгилүү бирөөнүн атын айтып ушактаган жакшы эмес деп атат. Баланча адам пайгамбарымыздын методикасын колдонуп, баланча адам деп анан тескеп айткан жакшы. Бир гана өзү бул жерде улантысында келет, адам баягында өзү ошо чоң күнөөнү кылып, бетин ачып алсан да бир жөн дейт, адамдардын эйтият болуш үчүн дейт. Бирок кызын жанагындай колун сурап барганда үйлөнөрдө. Могул адамдын кызыбыздын колун сурап келди, кандай күйөө алып алса, анда ачык айтыш керек. Ушактаса күнөө болуп калаткан деп ачык айтыш керек. Могу китеп, зарлы китеп сиз сатып алыңыз. Балдар тыйын эме болса бирибизге аралаштырып ал, бул керек сизге. Андан китеп жана Сиражул Вахач алдык. Анан Бадаев Санай фи тартиби шарая деп Имам Касани. Бирок аманат үчүн айтып коеюн, булардын китепканасында турсак да бул китеп албаңыздар. Биринчиден эмнеге караңыз азыр? Мен өткөндө өздөрүн айтканмын. Мындай болбойт, бул китеп айып болот деп. Биринчиден бул китепте китабы туграп. Жана айттык го биз сиздерге. Мухаккик жакшы эмес. Китепте экинчиден кол жазма жок мынакей. Кол жазманы алган эмес мында. Бир эле кыска могул жерде алгандагы китепти көчүрүп туруп сразу китеп жазып кете берген. Бул уурдалган китептер болуп калат да. Уурдалган дегенде кандай? Мындай уурдалган дегенде булар кантип уурдап атат арабтар дебесин. Кол жазмасы жок китеп жазылса ал ката болот, аны сатып албаш керек.
Baday Aslanay жақында Said Bagdash ustazımız bunu жазып атат. 2 жылдың içinde Baday Aslanay бүткендей ошоны алабыз. Allah razı olsun Said Bagdash ustaz Medine'de emgek kılıp атат. Günü tün emgek kılıp атат da. İmam Kasani çoң alım. İmam Kasani çoң Ханафи мазхабта алым болгон. Кыргызстанда Чубакстандан келген сабак өткөн. Бул кишинин аялы Фатима Самаркандия, Самаркандтан чыккан Фатима болгон. Анын атасы Алауддин Самарканди болгон. İmam Kasani бул жерден барып, ал жерден имам кайнатасынын астында илим алган. Илим алып жүрүп кайнатасы Тухфатул Фукаха, факихтердин белеги деген китеп жазган. Жазганда бул киши могу китепти ошо шарх катары жазган. Жазып бүткөндө атасы ыраазы болуп, кызым махыр бербейсиң, ушу китебиң кызымдын ала турган болсоң махыр болот деген. Үйдөн фатва кызы, атасы китеп жазып бүткөндө кызы жаттап бүткөн да ошондо. Анан үйдө бир фатва чыгатыр болсо, атасынын колу, кызынын колу, бул кишинин аялы, анан бул кишинин колу болгон. Анан бир экөө Сурия тарап келип, Халапта сабак беришкен Ханафилердин эмесинде. Экөөнүн сүйүүсү укмуш болгон да. Бизден ушул эфирден көрүп аткан башкалардын дагы сүйүүсү ушундай болсун. Элимдин алкагында болсун. Ажырашуу азайсын, э? Кыскача айттым, бул интернетте бар иншалла. Аманат медиада, өзүбүздүн расмий каналда Калысбек Зомонбековда бар. Ханафи мазхабтар ушул бул жерде. Калгандары башка мазхабта кеттик. Алдыгында али шейх толук китеп экен. Болду. Фатава Лакнавиди алып коюңуздар, э, сураныч. Фатава Лакнавиди алыңыз экенбиз. Бекем? زرتكم مرتين. ما شاء الله. السلام عليكم. زرتم القرغيزستان؟ مرتين أتيت. ما شاء الله ما شاء الله. من أي بلاد سيدة؟ أنا من السعودية. ما شاء الله. قريبا سنصعد عمرة. يعني بعد غد بإذن الله. الله يحفظك عمرة. نعم نعم. أنا في مكة. أنتم في مكة. تمام. وش النومير الأصفر؟ بوش مكة ده مكان جول غاوز برغندا. أن تزوروني. كيف رأيكم في بلادنا؟ جميلة. ما شاء الله بارك الله فيك. ولذيذة وطيبة، وتعرفت على صديق لي هناك اسمه أبو سمية الحنفي. نعم نعم. الكل عندنا حنفية. ما شاء الله بارك الله فيك. هذا لطيب أخلاقكم سيدي وحسن ذوقكم ما شاء الله. كتك؟ أنا مو كتاب كورسات قوين. وإمام غزالي من إمام غزالي دابتان جاش көрөм. 505 кайтыш болгон, 6 жыл малым. Аюхал олат деп жаш балага тарбия жөнүндө жазган. Даратты алсаң мындай алына. Бул Шафи бирок ал жерлерин этибарга албаганда Ханафи мазхабы өкүм боюнча даратып, бирок тарбия жаатында мыкты жазган да. Жүрөк аалымдары да булар. Жүрөктүн Худжатул Ислам деп аталат. Бул китепти да алыш керек. Кареке, сиздер ушу китептерди алып, бир сүрө окуп чыгыш керек. Абдан жакшы болот. Жаңы үйлөнгөн адамдар. Кеттик. اسمكم؟ عادل أبو سمية. ما شاء الله عادل. بارك الله فيكم أبو سمية إن شاء الله. سنلتقي في مكة بإذن الله. الله يحييك. تمام؟ الله يحييك. أنا أبو حنيفة. ها؟ إن شاء الله تمام. جيرن الشيخ قلت. نعم نعم. بسم الله. بياقة شغالة جيرنزler. Ушундай мына могул жерлерге карасаңыз ар кайсы өлкөлөрдөн келген да. Ассаламу алейкум. Барак. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген. Дүйнө жүзүнөн келген да бул жердечи. Бул жерде мына эме боюнча. Бул боюнча география боюнча. География, астрономия боюнча жазылган. Ассаламу алейкум устаздар. Бет нерсе жазылган. Бир көрсөтүп кол, мына светский тарапты дагы да. Ва алейкум салам устаздар. Эми бул жерде сатуучулар туура түшүнүңүздөр, жекелер менен сүйлөшүп атат дебеңиздер. نريد كتاب صغير للأطفال عندي. نعم حتى ترغب يعني في علم الفيزياء وكل شيء. تمام. Beri gelseniz maka gün sistemасы да. Устаз доктор чоң профессор наук Сумая деген аял заты. Кыздарыбызды да окутуш керек биз. Кыздарыбызды да жакшы окутуш керек. Бул ошо Силескийден дагы бүт эмелерин жазган да. كتاب تاني خاص بالجيوفيزياء. Tamam. Табакатларды геология мына жердин катмарлары да. Жердин катмарлары жаш балдар мына карасаңыз. هذا أستاذة معلش استفسار يناسب لأي سن؟ ده يعني عندك كم سنة؟ مثلا أقصى سن أصغر سن كم؟ ده من سن 5 ل 12 وبرضه الأكبر ممكن يلعبوا بيه ده مناسب أكتر لسن 12 فأعلى. О 5 жаштагы балага башталат дейт. Карасаңыз 5 жаштагы бала географияны таанып ойноп атып мына карасаңыз методикасын. Мына. Ол жерде ойноп атып эле бул жерден ойноп атып олар жаттап коет да. Жердин ядросы жана катмарларын чүбүт. Өтө сонун китап. في بازارات زي كده. تمام ما شاء الله. شمسية. تمام. تمام أستاذة ناخذ 3 كتاب طول كم؟ على شنطة. تمام. 60 وده 70. تمام تمام حاضر. قزمة بالا مالام ده. ده أعلى بقى سن أعلى شوية يعني. عالم кантип келди деп. Кур'андын сүннөтүнүн негизинде жазышканда шариат негизи. Мо жер титирөө боюнча. Tamam نكتفي بالثلاثة إن شاء الله. Siz акырын төлөп коебериз, биз алдыга жылы берели.
اسمه سين؟ لا мен Qirg'iziston. Qirg'iziston Balda Jamila ustoz. Biz juraveramiz tojimiz. Hadiya? كتير قوي Maşallah. Sizlarga belek tavatat menga. Sizga belek, anan kelinchangizga belek qilamiz. Ketdik. Nurmat chekim yaxshi bu bardig'i. Alloh razı olsun. Alloh yaxshi. Hozir bir efir tartib qo'yaman, shashpay sizga jo'nataman. Hava. Hava qancha kerak ekan shuni aytsangiz boramiz. Jurmiz, ha. Jurmizlar ketdik. Jurmizlar. Buna mo'ljer Mauritaniyadan kelgan yer. Qarasangiz büyük kitaplar demetken, har qaysi arab o'lkalaridan. Mag'rib ekan, Marokko. Qana payg'ambar sollallohu alayhi nemesi yer qaysirilgan sirosini ko'rib, ko'z bilan ko'rib o'tadi. Jurmizlar aşağı. Aleyküm selam. Qandaysiz, yaxshisiz? Parvoylaysiz. Xizmat yo'qmi bizga, sheykim? Alloh razı olsun. Jurmizlar. Bu yerda atayin Mekke Madinadan Payg'ambarning ömür bayanın açkegi oşal arqılı emetken geçeyle qaynata qaynenem gelip görüp emettirede sonun dep. Men umra uşuncha bardım biroq oşoga girelek bolчумун. Aябай жакшы дешти. Asmandan түшүп чагылдырып кадимгидей, бүт үйлөрүнө чейин кире тургандай кылып депчи. Шам мамлекет, Ханафи мазхабта китептер бар. Тамам, кыжалат кылбай немете бериңиз. Жүрүңүз, барабыз. Siz алдыга түшүп көрсөтө бериңиз, ошону каракен. Жүрүңүз. 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 Kaç jер? Moğol jeri, жүрүңүz. Moğol жерде да китапкананы көрсөтүп коюңуз, Moğol Ханафи мазхабта көп китептер чыгарат. Акыйда кетебин сурайлы, келиңиз. السلام عليكم سيدي، كيف حالك؟ بخير حال؟ الحمد لله والله. طبعتم السنة الماضية كتاب العقيدة الماتريدية. نعم هاتي. السنة هذه موجود كتب جديدة؟ نعم، في شرح التفراوي نعم. جديد، في فقه الشافعي. لا، فقه الحنفي عندنا. ايه، فقه الحنفي. Tamam. Beri gelseniz, bu Hanafi kitap ko'rsatib qo'ying. Maturidi aqidasında mana. Ahlus sunna vel jamaa aqidasi, Ahlus sunna vel jamaa Maturidi aqidasi. Uşul жерден bir nerseni öte zarыл şunu mындай titretpey жақсы tartыңыз. Кейбір адамдар мындай deydi. Hanafiler bölök, Maturidiler bölök. Ahlus sunnalar bölök, Maturidiler bölök. Maturidiler sizler qayaqtan kelip aldыңар деген нерсени айтат да. İmam Hanafi mazhabını mıqtı bilgen akırkı doğruda qalım Allama Muhammed Zahid Kavsari rahimahullah İşaratul Maram min ibaratul imamdın başında İmam Abu Hanife rahimahullah okuçularına imla, jat жазу, ozek aytıp şakirtleri жазған kitaplar var akidadan. Bizge gelip jetken sanadı menen büyüt çınjırçası menen gelip jetken 5 kitap var. Fiqhul Akbar, Fiqhul Awsat, Ar-Risala, Al-Alim wal Mutal wal Wasi degan kitap. Oşol jerde İmam Kavsari İşaratul Maram kiriş verişinde aytat, kiriş sözünde. Fa bi nuru tilka rasail khams. İmam Abu Hanife rahimahullah aytıp ketken 5 kitapın negizinde İmam Maturidi geldi deydi. Bizde sizlerle Kırgızstanda okuyup karşınız mümkün. Ne degen? Hanafi bölök, Maturidi bölök. Maturidi adaşıp etken biz Abu Hanife'ni karmayız deydi. İmam Maturidi rahimahullah, İmam Abu Hanife rahimahullah'ın kitaplarını alıp oşonu jеңилдетip düşündürgen degen söz. Ökö bir kıl. Özü İmam Maturidi'nin akidası, İmam Abu Hanife'nin akidası. İmam Abu Hanife'nin akidası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akidası. Болгону заманга жараша ар кандай агымдар чыкканда ошол негизден эле пайдаланып жооп берген. Ошол китап келиңиз. Ahlus sunna vel jamaa Maturidi akidasында Al-i'timad fil i'tiqad деп китап жазылган. Абул Барака